Бүгін 28 октябрда Бишкектеги Свердлов райондық сотында жепти модернизациялоо боюнча соттук отурум өттү. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотко күчтөп алып барышты. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов билдирди. Жактоочунун айтымында Исаковду мажбурлап алып келүүдө мыйзам бузулду. Адамды сотко мажбурлап алып келүү тууралуу токтомду соттук приставтар аткарышы керек болчу. Бул жерде УКМКнын кызматкерлери күч колдонуу менен алып келиптир. Бул мыйзамга туура келбейт. Анын айтымында айыпталуучулар конвойдун имаратында экенине карабай сот залына барбайт. Анткени алар эки күбөнү Энергодолбоор институтунун башчысы Евгений Хафизовдун жана МАМ курулуштун кызматкери Асановдун келишин талап кылып жатышат. Исаков Бишкек жебин жаңылоодогу коррупция боюнча соттолуп жатат. 25 октябрда ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайынын камерасынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тарткан. Муну айрым күбөлөр суралбай жатканына нааразычылык деп түшүндүргөн. Мындан соң сот Исаковду мажбурлоо менен алып келүү жөнүндө токтом кабыл алды. Жалал Абад шаарынын аймагында мурда коомдук тамактануучу жайды бүгүнкү күндө белгисиз атуу сойкукана катарында иштеп жаткандыгы боюнча ыкчам маалымат милиция кызматкерлерине келип түшкөн. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында Жалал Абад шаарынын Байзаков көчөсүндө Ф аттуу аял мончо саунасы сойкукана катары уюштуруп, кыздарды ыплас иштерге иштетип жаткандыгы аныкталган. Аталган жайга тинтүү жүргүзгөндө имараттын ичинде 8 аял киши бар болгон. Алардын арасында өзбек жарандары да бар экенин аныкталып, тийиштүү далил буюмдар жана акча каражаттары тергөө кызматы тарабынан акт түзүлүп алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган жайды сойкукана катары уюштуруп иштеткен Сузак районунун тургуну 1972 жылы туулган И.Ф. аттуу аял экендиги аныкталып, тергөө кызматына камсыз кылынды. Бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш ишин соттун кароосуна жиберүү максатында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп билдирет басма сөз кызматынан. Бишкек шаарынын чоқ борборунда эркек кишинин заарасын ушатып жаткан видео чыкты. Бул тууралуу күбө репортерго билдирген. Байтек Батыр жана Чүй проспектисинин жанындагы жер астындагы өкмөттүн алдында болгон. Ал өкмөттүн жанында жайгашкан урнага барып заара кылып, андан соң аны телефонго тартпоого суранып кетип калды. Кольцойдун жанында көк жарда болуп тур, болчу. Ичинде бир кыз көз жұмып тур уже. Бишкектин Көкжар жаңы конушунда жол кырсыгы атталып, бир аял каза болду. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы кечээ 27 октябрда түнү болгон. Окуянын күбөсүнүн айтымында унаада күбөсү аялы келе жаткан. Кырсыктан улам унаада келе жаткан аял каза болгон. Унанын ичинде дагы кишилер бар болчу. Бирөөсүн тез жардам кызматы келип, ооруканалардын бирине алып кеткен. Ал эми айдоочу эч кандай жаракат алган эмес. Алдын ала маалыматтар боюнча алар тойдон келе жатышкан, деди окуянын күбөсү. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бул маалыматты тастыктап, буларды билдирди. Mercedes-Benz унаасы жолдун четиндеги электр мамыны сүзгөн. Кырсыктан улам 32 жаштагы аял каза болуп, дагы 3 жаран ооруканага жеткирилген. Алардын арасында айдоочу дагы бар. Учурда жол кырсыгы боюнча маалыматтар териштирилүүдө деп билдирди басма сөз кызматынан. 18 октябрда УКМК менен ИИМдин биргелешкен ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргызстандын 1994 жылы туулган жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кармалган жаран 2015 жылы эл аралык террордук уюмдун лагеринде атайын диверсиялык террордук даярдыктан өткөнү аныкталган. Мындан тышкары ал уюмдун башчыларынын тапшырмасы менен диверсиялык террордук акцияны өткөрүү үчүн Кыргызстанга келген. Кыргызстандык жаран 2016 жылдан тарта жазык кодексинин жалданмачылык беренеси боюнча издөөдө жүргөн.
Кармалган жаран Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери Розманс маркасындагы 1,87,5 миң сом өлчөмүндөгү мыйзамсыз ташылып келе жаткан тамекини аныктады. Жүк Оштон ЯЭПтин өлкөлөрүнө мыйзамсыз ташылып бараткан. Кыргызстандын жараны башкарып бара жаткан Toyota Estima унаасын токтоткондо салондон 15 миң куту тамеки табылган. Айдоочу товарды коштоочу документтерди көрсөтө алган эмес, мыйзам бузуу каттоого алынды. Алдын ала маалыматтар боюнча чылымды Тажикстанга алып бараткан. Ат арабанын үстүндө домбура чертип ырдап жатып кулап кеткен ырчынын видеосу интернетте жарды. Окуя Казакстанда болгон. Анда өнөрпоздор театрдаштырылган оюн зооктун коштоосунда чыгарманы аткарышып фонограмма менен ырдап жаткан. Ырчы кулап кеткенде адегенде көрүүчүлөрдү чочтуп, кийин кыраан каткырыкка салды. Бишкекте тез жардам кызматынын унаасынын катышуусунда жол кырсыгы болду. Медициналык борборлордун биринин кызматтык унаасы Toyota Camry менен кагышкан. Жол кырсыгы 27 октябрда эртең мененки саат 7:30 чамасында Тыныстанов жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде болду. Күбөлөрдүн айтымында кырсыктан жабыркагандар болгон жок. Бишкекте жылуулук жакынкы күндөрү берилиши мүмкүн. Мэриядан билдиришкендей, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов орун басарлары менен биргеликте шаардын ар бир районуна барып, кышка даярдык менен таанышкан. Мэр шаар тургундары, бала бакча жана мектептердин директорлору менен жолугушкан. Андан кийин ал турак жай коммуналдык чарбасы маселеси боюнча вице-мэр Мирлан Амантуровго күз-кыш мезгили боюнча топтун отурумун өткөрүп, шаар тургундарынын үйүнө жылуулук берүүнү баштоону тапшырган. Жакынкы күндөрү буйрукка кол коюлушу күтүлүүдө. Эскерте кетсек, Бишкекте шаар тургундарына жылуу суу менен жылуулукту 2 ишкана берип келет. Алардын бири Бишкек жылуулук тармактары ачык акционер коомунун улуттук энергохолдинг компаниясына таандык. Ал эми Бишкек жылуулук коммуналдык ишканасы мэрияга карап, Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын куурлары жетпеген шаардын бөлүктөрүнө жылуу суу жана жылуулук берет. Баткен облусунун аймагында жаныбарларды сүрөткө тартуучу фото капкандар пайда болот. Аны жаратылышты коргоочу германиялык Наму Кыргызстан уюму ишке ашыра турганын уюмдун адиси Жолдошбек Чуңгулов биринчи радионун түз эфиринде билдирген. Анын айтымында жабдыктардын жаңы партиясы алынып келинди. Жалпысынан өлкөнүн аймагында 150 фото капкан орнотулган. Уюмдун мониторинг бөлүмү акыркы 4 жылдан бери өлкөнүн кайсы аймагына фото капкан зарыл экени аныктоо иштерин жүргүзөт. Бул жабдыктар негизинен бийик тоолуу аймактарда орнотулууда. Ош эл аралык аэропортуна Кувейт-Ош Кувейт багыты боюнча үзгүлтүксүз жаңы каттама ачылды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, бүгүн 28 октябрда Jazeera Airways авиакомпаниясынын Кувейт-Ош Кувейт багыты боюнча биринчи каттамды салтанаттуу тосуп алуу иш-чарасы болуп өттү. Салтка ылайык Airbus 320 Neo учагын суу аркасы менен тосуп алышты. Оштон Эл Кувейт шаарына 139 жүргүнчү учууга катталды. Авиакаттамдар жумасына 2 жолу дүйшөмбү, шаршемби күндөрү аткарылат.
18 октябрь күнү Манас эл аралык аэропортунун унаа токтотуучу жайында токтоп турган унаалардын биринин багажнигинен адамдын сөөгү табылган. Жергиликтүү басылмалардын бири укук коргоо кызматындагы булактарына таянып, ал кылмышка шектүү адам колго түшүрүлгөнүн жазып чыкты. Такталбаган маалыматтарга караганда кылмышка шектүү жаран мындан 3 күн мурун кармалган. Ал буга чейин жашы жете элек кызды зордуктоо жана башка кылмыштар менен бир нече ирет абакта отуруп чыккан. Учурда такси кызматында иштеп жүргөн. Эске салсак, киши колду болуп өлтүрүлгөн жаран бир тууганы менен Түркияга акча ташып иш кылчу. Кылмыш катталган күнү анын жанында 10 000 АКШ доллары болгон деген маалымат тараган. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын короосунда белгисиз адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өздүк булактары билдиришти. Маалыматка караганда окуя 26 октябрда түнкү саат 12 чамасында катталган. Аталган оорукананын башчысы Талантбек Арсанкулов маалыматты тастыктап, 30-35 жаштагы адамдын денеси оорукананын короосунда бак тарактардын арасынан табылганын билдирди. Биздин оорукананын бак тарактары жайгашкан жайда бир бурч бар. Ошол жерге сел-саяк келип жатышат. 26 октябрь күнү кароолчулар короону карап жатышып, чөптөрдүн арасынан адамдын 2 бутун көрүп калышыптыр. Алар дароо милицияга кабар беришкен. Бул окуя боюнча милиция кызматкерлери иш алып барып жатышат. Биз коопсуздук үчүн оорукананын аймагына видеокамераларды орнотуу пландап жатабыз, деди Арстанкулов. Өздөрүн УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын кызматкери деп тааныштырып, жеке ишкерден акча талап кылган 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. 27 октябрь күнү ША аттуу жеке ишкерден 1 000 доллар акча алып жаткан жеринен БА жана ИМ аттуу жарандар кармалышкан. Ал 2 жаран өздөрүн УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын кызматкери деп тааныштырып, текшерүү жүргүзөбүз деп коркутуп, ишкерден 2 000 доллар акча кылышкан. Кармоо операциясы мындан мурдара кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш кодексинин 203 беренесинин 2 бөлүгү боюнча каттоого алынган иштин алкагында жүргүзүлгөн. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Ат башы районуна караштуу Талдуу суу айылында ветеринардык клиника курулду. Маалым болгондой, ветклиниканы курууга жергиликтүү бюджеттен жана Аристен 800 000 сом бөлүнгөн. Ветклиника бардык шарты менен салынып, малды кармоочу короо да курулган. Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы Сейил бакка I Love Бөкөнбаев аталышындагы инсталляция орнотулду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, инсталляция Бөкөнбаев айылынын инфраструктурасын жакшыртуу, туризм тармагынын өнүгүшүнө салым кошуу максатында Бөкөнбаев айылынын тургуну Эркинбек уулу Жаркынбек тарабынан орнотулду. Ага жалпы 140 000 сом жумшалган. Ага Тоң райондук администрациясы тарабынан ыраазычылык кат тапшырылды. Түп районунун Ысык көл айылында 1000 түп чөп өрттөнүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 28 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жетегүз районунун Дархан айылындагы жаңы конушта аянты 99 чарчы метр 2 кабаттуу үй толугу менен күйүп кетти. Учурда бул кырсыктардын себеби такталууда. Кече 27 октябрда учогу Кытайда болгон жер тирөөнүн күчү Ысык көл облусунда да сезилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, жер тирөө кече саат 16:50 чамасында болгон. Анын Кытайдагы учогундагы күчү 5 балга жетти. Жер тирөөнүн күчү Жетегүз районунун Бедел айылында 2,5 балга жеткен. Кырсыктан жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстандык спортчу Авазбек Аманбеков кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону болду. Чемпионат 23-26 октябрь күндөрү Босния жана Герцеговинанын Сараево шаарында өттү. Аманбеков 57 кг салмакка чейинки спортчулар арасында күч сынап, алгачкы беттеште Палестинанын өкүлүн жеңип алды. Ал жарым финалга чыгуу үчүн америкалык спортчу менен беттешип, аны да утту. Ал эми жарым финалда Мавританиянын өкүлүн жеңип, финалга жолдомо алган. Аманбеков чечүү беттеште, тактап айтканда, финалда түркиялык
спортчуну утуп чемпион аталды.